Коомдук жайларда сакталбаган аралык, той аштардагы массалык чогулуулар, бет капсыз жүргөн жарандар. Мунун баары коронавирустун кайрадан күч алуусуна себеп болушу ыктымал. Чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандык дарыгерлер мекендештерди бул маселеге жоопкерчилик менен мамиле кылып, сак болууга чакырат. По поводу Германии я хочу сказать, что... Мен Германияда эмгектенем. Бизде дагы башка өлкөлөрдө эле абал курч. Бирок бул жактын жарандары санитардык талаптарды так сактап, оорунун жайылышына жол беришпейт. Ал эми Кыргызстан тууралуу айта турган болсом, мен көрүп жатам, кыргыз жарандары такыр эле коюлган талаптарды аткарбай жатышат. Мекендештерге кайрылат элем. Ооруну алдын алып, вирустун жайылышына жол бербегиле. Элементардык санитардык талаптарды аткарууга чакырам. Кыргызстан коронавирустун болжолдуу экинчи толкунуна даярдык көрүп жатат. Өлкөдө жаңы жугуштуу оорулар ооруканалары курулууда. Коопсуздук кеңештин тапшырмасы менен Саламаттык сактоо министрлиги ооруну алдын алуу үчүн даярдыктарды көрүүдө. Азыркы тапта өлкөнүн лабораторияларын реагенттер менен камсыз кылуу иштери жүрүп жатат. Тест системалар келип түштү. Бул эми безвозмездно гуманитарный линиядан келди. Жана сатып алганда учурлар болду да. Көбүнчө ушу гуманитардык жардам боюнча да келди. Бул Турциядан, Кытай мамлекетинен, эң көбү ушу Орусия мамлекетинен келди, Кореядан келди. Анан ушу сатып алгандар бул Белоруссия мамлекетинен сатып алган ПЧР тест системалар менен иш алып барып атабыз. Бүгүн ошо 120-130 миңге чукул изилдөөгө дагы ПЧР тест системаларыбыз бар. Айта кетсек, Бишкек шаары боюнча 1000ден ашык орунга ылайыкташтырылып, 13 күндүзгү жана 3 түнкү стационарлар уюштурулган. Ушу тапта айрымдары убактылуу жабылды. Бирок жабдуулар дагы эле стационарда сакталуу экендигин вице-мэр Виктория Мазгачева билдирди. У нас два варианта. Есть стационары, которые мы оставляем так, как они есть. Бардык стационарларда жетиштүү көлөмдүү жеке коргонуучу каражаттар жана керектүү медициналык шаймандар бар. Ошондой эле кошумча орундарды үй бүлөлүк борборлордо ачууну пландаштырып жатабыз. Эгер стационарлар ишин жандантса, медицина кызматкерлерин жайгаштырууга мейманканалар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Ушу тапта жарандардын муктаждыгына жараша мобилдик бригадалар дагы деле иштеп жатат. Для перевоза кровати. Республикалык штаб маалымдагандай, кечээ өлкө боюнча 114 адам илдеттен айыгып ооруканадан чыкты. Каза болгондор катталган жок. Бирок дагы деле күнүгө вирустун жаңы учурлары табылууда. Кыргызстанда күн мурун дагы 71 адамдын коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Облустарга бөлүп карай турган болсок, Баткен облусунан 20, Ош облусунан 17 жана Жалал Абад облусунан 13 киши COVID-19 чалдыкты. Чүй облусунун 8, Ысык көл облусунун 5, Бишкек шаарынын 4, Ош шаарынын 2 жана Талас облусунун дагы 2 жашоочусу инфекцияны илештирип алган. Бактыга жараша 1 сутка ичинде Нарын облусунда вирустун жаңы учурлары катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда 545 бейтап медициналык жардам алып жатат. Ошол эле маалда 1700дөн ашык киши үйүнөн дарыланууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европа мамлекеттеринде коронавирус жуктургандар көбөйүп жатканын коңгура кагууда. Европада айрым өлкөлөр кайрадан карантин чараларын киргизип жатса, айрымдары чектөөлөрдү каталдатууда. Мисалы, Улуу Британияда 6 адамдан ашык топтолгондорго эреже бузгандык үчүн айыппул салынат. Ал эми Испания, Францияда илдетке чалдыккандар арбагандыктан экинчи толкун башталганы айтылууда. Жума сайын жаңы учурлардын саны көбөйүп баратат. Акыркы жумада аймакта 300 миң оорулуу аныкталды. Европа мамлекеттеринин дээрлик жарымынан көбүндө соңку 2 жумада инфекцияга кабылгандар 10% өскөн. Инфекция көбүнчө 25ден 41 жашка чейинки курактагыларга аныкталып жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мурдагыдай эле социалдык аралыкты сактоону жана бет кап тагынууну сунуштайт. АКШнын Джонс Хопкинс университетинин онлайн картасы көрсөткөндөй, 22 сентябрга карата дүйнөдө бул илдетти жуктургандардын саны 31 миллион 400 миңге жакындады. Алардын 965 миңдейи каза тапты. 21 миллиондон ашык бейтап сакайды. Алдыңкы саптагы АКШ, Индия, Бразилия, Орусияда ооругандар көп. Мээрим Дүйшөналиева, Алина Бактыбекова, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.